Биз тамгалардын топтомун бүгүн эмне деп айтабыз? Кайсы сөз менен атайбыз? Мектепке барганда 1-класстан үйрөнөбүз го, эмнени үйрөнөбүз? Алифбе, алфавит дейбиз. Кыргызча алифбе дейбиз. Орусча алфавит дейбиз. Негизи алфавит бул тамгалардын топтому дейбиз. Эгерде кыскача айтканда, алфавит деген сөздүн өзү эмнени түшүндүрөт? Логика боюнча бул тамгалардын топтомунун биринчи, экинчи тамгасынан алынган. Альфа, бета. Бул кириллицадагы, латиницадагы, анан түбү келип туруп гректен алынган. Мен бул жерде бир кызык нерсени айтып атам. Тамыры гректен байланат. Биринчи тамгасы альфа, экинчиси бета. Латындар гректерден көчүрүп алды, бул тарыхый белгилүү. Греция өнүгүп бардык цивилизацияны, европалык цивилизациянын ордуна койгондон кийин латындар келип басып алды да өзгөртүп койчу, болду. Латындын эч мындай кошумча салымы болгондур, бирок негизгисин гректер ойлоп тапты. Чындап келгенде. А Кирилл бул аны жөн эле өзгөртүп койду. Эми ошондо Кирилл ал жасалма, ал түшүнүктүү. Ал бирөө ойлоп тапкан жок, ал ошол латынды эле өзгөртүп койду, болду. Кирилл Мефодий. Анан ошол тамгалардын топтомун эмне үчүн алфавит деп аталган себеби гректерден мынтип түшүндүрөт. Биринчи тамгасы альфа, экинчиси бета. Альфа деген грек тилинен алганда, чечмелегенде бул башталыш дегенде түшүндүрөт, башталыш, начало. Бета бул уланышы, же болбосо экинчиси. А болсо уланышы. Анан сандык көрсөткүч боюнча альфа деген биринчи, бета бул экинчи. Мисалы бета версия дегенде бул экинчи версия. Альфа деген биринчиси. Анан ошол эки түшүнүктөн улам жалпы тамгалардын топтомун келип туруп шарттуу түрдө алфавит деп койгон. Ушул эле нерсе араб ивритте дагы. Биз кыргызча алифбе деп атпайбызбы? Бул кыргыз сөзү эмес. Бул арабтын тили. Бул деле алиф, бет деген сөздөн келет. Биринчи тамгасы алиф, экинчи бет. Бирок тигилер альфа, бета деп алды, алар гректер өзүнүн маанисин кошту, бирок түбү бул илимге белгилүү. Гректер дагы өтө кыйналбаптыр. Алар деле ойлоп таппаптыр. Алар финики деген жазууну алып туруп өзгөртүп койчуптур өзүнө. Себеби финики деген элдин жазуусу болгон экен байыркы ошол кезде. Алардын жазуусу биринчи тамгасы алеф болгон экен, экинчиси бет болгон экен. Тигилер алды да алеф дегенде альфа деп өзүнө маани берип, биринчи башталыш деп койду, беттен экинчи деп койду. А финикилердин тилинде алеф деген бул бука. Бука. Бет деген үй экен. Анан менде мындай жөнөкөй эле түшүнүү, адам катары мен түшүнөйүн дедим. Мисалы гректерде бир аз логика бар. Тамгалардын топтому альфа, бета. Башталыш, уланышы. Бир процесс жөнүндө сөз болот атат. Бирок тамгалардын топтому бул жыйынтыкталган процесс да, туурабы? Мисалы грек алфавити башында кандай болсо, азыр деле ошондой өзгөргөн жок. Канча тамга болсо ошойдон. Латындыкы ошол, кириллдик ушу. Мисалы, жыл өтүп туруп жаңы тамга кошулбайт. Же бул тамга кереги жок экен деп чип салбайт, ал бүткөн процесс. Бирок аталышы бүтпөгөндөй сезилет. Башталышы, уланышы. Начало, продолжение дегендей. Биринчи, экинчи. Бирок кантсе бир аз логика бар. А берки финикилердики мен түшүнбөйм, биз билбейбиз. Бүгүн аны эч ким колдонгон жок, бирок аларга алеф, бет дегени бука менен үй, ал эмне логика, эмне үчүн тамга? Бирок алар өздөрүнүн тамгаларын жыйындысын кандай деп атаганын биз билбейбиз. Болгону араб, иврит дагы ошолордон алыптыр. Алар дагы тамгалардын аталышын башаты ошо финикилердин жазууну алып туруп өздөрүн өздөштүрүптүр. Биринчиси бука, экинчиси үй. Логика жок. Бука менен үй. Эмне үчүн тамгалардын топтомун бука менен үй менен башталат? Мен түшүнбөйм, бирок менин мунун баарын эмне үчүн силер башыңарда ортот атам, азыр кызык нерсе келебиз. Эми кыргыздын жазуусуна келели. Кыргыздардын тамгаларын топтому эмне деп аталат? Алифбе. Жок. Алифбе бул арабтан келген. Алфавит бул гректерден келди. Эми кыргызчасы билбейм. Кыргыздын сөзү бар, биз бүгүн колдонобуз, бирок маани бербейбиз, ушу биздин сөз экен. Тамгалардын топтомун эмне дейбиз кыргыздар? Арип деп айтабыз. Арип? Арип. Санарип деп атпайбызбы? Санарип. Уктуңар беле? Мисалы биз айтабыз, мына араб арибинде жазылган китеп деп айтабыз. Эмне үчүн биз кыргыздар айтабыз араб арибинде? Эмне үчүн араб алифбесинде жазылган деп айтпайбыз? Араб арибинде. Латын ариби менен жазылган деп айтабыз кыргыздар. Латын алфавити менен жазды деп кийин айтып атабыз. Арип. Арип. Себеби кыргыз мурун тамгалардын топтомун арип деп эле түшүнүп келген. Анан бизге араб жазуусу келгенде биз өзүбүздүн түшүнүктөгү сөздү арип дегенди колдондук, бирок ал болгону араб ариби менен келдик. Анан латын ариби. Жана башка. Анан кийин Кирилл келгенде биз уже алфавит толккан. Бизди ошентип окутуп
үйрөтүп салды. Арип деген сөз аң сезимден чыгып кетти. Бирок байкасаңар бизде бүгүнкү замандын талабында сонун түшүнүк бар. Санарип деп атабыз. Бул эң туура. Себеби арип бул ошо тамгалардын топтому. Цифровая баягы санарип деп атпайсызбы? Эми бул туура, себеби эмне үчүн? Арип деген биздин уңгулуу сөз. Эми жана окумуштуулар иштеп чыккан биздин кыргыз жазуусу өзгөчөлүгү тамгалардын ирет катары бар да. Тигилерди биз билебиз. А, Б деп кетип атпайбы, Кириллдики. Латын, гректердики да A, B деп кетет, же болбосо алеф, бет деп кетет, алфавит деп. Ошондой эле кетип атат. Биринчи, экинчи тамганын баштанган алфавит болсо, же алеф, бет болсо, алиппе деп атат, жактан алфавит деп атат, алфавит. Эки тамганын аталышы менен тамгаларын топтогон атап койдук. Кыргызда биринчи, экинчи тамга деле ошол, бирок экөө тең үндүү тамгалар. Эки үндүү тамганын аты менен биз арип деп атадык. Кыргыздын жазуу эрежеси боюнча үндүү тамгалар эки түргө бөлүнөт. Жоон үндүүлөр, А, О, У, И. Жоон, айтканга дагы мындай кадимкидей жоон болуп турат. Анан ичке үндүүлөр болот. Бул Э, Ү, Ö, анан И. Болду. 8 гана үндүү тамга бар Кыргызда. Калган үнсүз тамгалардын баары жана Р, Б, Т, Ф деген Ф жок эми. Ошол тамгалардын баары ошол үндүүлөрдүн эгерде жоон үндү менен жазыла турган тамга болсо, үнсүзү бир башкача жазылат, ичке үндү менен жазылган үнсүз ал башкача жазылат. Араптардыкы мисалы башында, ортосунда, аягында болот атпайбы? Сөздүн жазылышы ар бөлөк. А бизде жок, бизде үндүгө жараша. Мисалы Эрик деген сенин аталышың сөзүң эки муундан турат. Эрик. Мисалы экөө тең үндүүлөргө жараша болот. Кандай үндүлөр? Ичке. Э менен И бул ичке үндү. Демек Р менен К тамгасы ичке үндүүлөр менен жазыла турган тартиптеги тамгалар жазылат. Эгер манас деген сөздү алсак, экөөндө тең эки муунда нас болот атпайбы? Экөө тең жоон болот атабы? Демек Н, С тамгалары булар жоон үндүү менен жазыла турган тамганын эрежеси менен. Ал таблицада мен көрсөтөм, баары көрүнүп турат. Ошондой эреже менен жазылган экен. Ошол эрежени азыр балдар өздөштүрүп, азыр окуучу балдар таш эстеликтер жазууну жөнөкөй эле окуса болот. Биринчиден. Демек, ошондой мүмкүнчүлүк бар. Биздин окумуштуулар мыкты, бул жагынан биз артта эмеспиз. Биз өзүбүздүн жазуубузду укмуш изилдедик.